шаар аткан Жалал Абадта Манас Миң жалпы орто билим берүү мектебинин 275 орундуу жаңы имаратынын ачылышына туш болгонума сүйүнүп отурамын. Туурунан далай билимдүү, илимдүү жаштарды чыгарган билим уясы болсун деп тилек кыламын. Билимдин башаты болгон келечек жаштарыбыздын пайдалуу түптөлүүчү ушул жаркыраган жаңы мектебиңиздердин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Аты аталып тургандай, бул мектептин имараты кезинде Манастын 1000 жылдык өткөн жылы 1995 жылы ашар жолу менен Фин тибинде курулган экен. Ал мектептин имараты эскилиги жеткендиктен 2019 жылы мына ушул жаңы имараттын курулуш иштери башталыптыр. Арадан 5 жыл өтүп, айыл тургундары дегдеп күткөн заманбап типтүү мектепти пайдаланууга берүү алдында турабыз. Типтүү мектеп дегенибизде бул билим уясы заманбап предметтик, лабораториялык класстар жана жаңы компьютерлер менен камсыз болгон. Ошондой эле эжей агайларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Окуучулар үчүн жакшынакай спортзал жана ашкана дагы курулган. Кудай буюрса, экономикалык маанилүү борборго айланып келе жаткан Жалал Абад шаарында ири инвестициялык долбоорлор, социалдык экономикалык инфратүзүмдүк иш аракеттерден сырткары билим берүү тармагын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп келет. Абдан зарылчылык күч болгон, абдан балдар кыйналышкан, эски мектебибиз тар, класстары караңгы, терезелер кичинекей, ошол жагынан абдан кыйналганбыз. Мектеп бүгүнкү заманбап талаптардын баарына жооп берет. Абдан жарык, терезелер чоң, жакшы. Сизин айтканда куруучуларга, алтын колдуу куруучуларга, жетекчилерибизге баарына ыраазычылык, рахматыбызды айтабыз. Ушундан пайдаланып туруп, рахмат дейбиз.